мага 1000 сом бергенсиң, мен сага 750 сом бергем. Ошого да жигиткеби койчу. Нарын шаарынын базары таң аткандан баштап баардык кыймыл жанданып, тиричилик башталды. Дарика Тентимишова дал ушул базарда 22 жылдан ашуун убакыттан бери жолдошу менен биргеликте бозо жасап, аны сатып иштеп келет. Айтымында жолдошу бозону өзү даярдап, таң атпай базарга да жеткирип берет. Бул сүзмө, муну оптом эле айылдыктардан алабыз, 150дөн алып, 200дөн сатабыз, Лазастан эле өтөт эми биткеден алып. Андан кийинки бозону эртең менен амышкам келип кайнатат, эртең менен кайнатабыз, кечке чейин муздайт, кечинде куюп коебуз, эртең менен кээ бир күндө, бир суткада даяр болот, эртең менен сүзүп алып кетип калабыз. 100-150-200ге чейин. Андан кийин жарманы деле казанга жасап коебуз, көмүрүн алып муздагандан кийин анан куябыз. Бул деле бир суткада даяр болот да. Муздагандан кийин куйбасак ачуу болуп калат бул. Азыр нарында бозонун сезону кызып, аны издеп ичкендердин саны үзүлбөй турган учур. Айрымдар кыш шилдеде бозо ичип, нарындын сөөк какшаткан суугунан сактанса болот деп да калышат экен. Ал эми шаардыктардын арасында Дарика айымдын бозосу Дашанын бозосу деген ат менен таанылып, атайын издеп келип ичкендер да жок эмес. 100-150-200ге чейин сатабыз күндө. Шүгүр эми аны деле абышкам жасап берип ошол киши заготовканы ошол жасап берет, мага даярдап берет, мен алып келип берет, мен сатуучумун да. Заготовщик ошо жолдошум жасайт, бүт ошол киши жасап берет. Бирок набина сиздин атыңыз белгилүү да, жолдошуңуз жасаган. Ошода мен сатуучу болуп эл менен аралашкан үчүн менин атым чыгып калды да, жолдошум тиякта заготовщик болуп складта жаткан үчүн ал киши чыга албай калды. Даша дегенде мен оошко чыкканда баягы оошко жазып келишет го яшиктергечи, ошондо Дарика деген көп сөз болуп кетет экен деп эле Даша деп коюшкан да. Ошондон эле Даша болуп калды. Кличка. Бозоңуз канча эле? 50. Кичине эс көрүнөсү остун. Көбүк болот. Бул себеби майга уурулат, көбүк болот да. Көбүк болбосо бозо жакшы ачыган бозо монтип көгүрүп турат. Эгер начар бышканы бозо болсо суусу үстүнө чыгып суу болуп калат да. Бул жакшы кайнап бышкан бозо ушуну көгүрүп турат. Көбүк булар. Май салынып эметкенге көгүрөт. Айылдыктардан келет, шаарлыктардан келишет тургундар. Көбүнчөсү биздики айылдан көп келишет да, айылдыктар. Айыл колхоздон келип алып кетишет айылдыктар. Дарика Тентимишова жолдошу менен биргеликте 4 кызды тарбиялап чоңойтушкан. Бозо жасап базарга алып чыгууну алар жумушсуздуктан улам баштап, бара-бара бизнеске айлантып, кийин бозонун аркасы менен үй-жай салып, бутка турушуптур. Жамбагыш керек да. Ошондон эптеп базарга чыктым, базардан адегенде оптом алып иштедим. Андан кийин абышкам мен салып берейин деп эле анан салып берип, ошондон кийин эле бозо сатып иштеп калдык. Эми жашоо турмуш үчүн жумуш жоктугуна байланыштуу да, эми жумуш жоктугуна байланыштуу бозо сатып калдык. Дашайым бир күндө бозонун 150-200 литрин сатып бүтүрөт. Ал бозодон сырткары сүзмө, жарма да алып келип сатат. Анын бозосун айрымдар шаардан бери келип ичип, той аштарга кошумчалап алып кетип, ал турсун дарылык үчүн деп да алып кетишет экен. Жакшыраак эчке. Заказ болгондо көбөйтүп коебуз. Кээде заказ беришет элдер, кафелерге доставкага алып барып беребиз. Заказ алып, заранее алабыз деле анан алып барып беребиз. Кафелерге, үйүнө ушундай заказ бергендерге. Жайы кышы дебей тынымсыз иштеп, таң атпай туруп бозо сүзүүнүн деле түйшүгү көп. Бирок Дарика айым өңдүү ак ниет, сылыктык менен иштеген базардагы айымдар үчүн түйшүктүн баары унутулуп, сезилбей деле калган өңдүү.